Саламатсыздарбы? Мен көптөн бери эфирге чыкпай калдым эле. Ушу эфирге чыкпай эле коеюн деп саясаттан сырткары өзүм тирилигим кылдым эле. Бирок кечегинде Бакиров Өмүрбек экс-депутаттын подкастын көрдүм да, эки күн көрдүм. Аябай узун подкаст кылыптыр. Мен кыска эле кыламын да. Бизге окшогон жарандарды подкастка чакырбайт. Анан ушундай саясатчыларды чакырып туруп ардемкелерди бир сүйлөттү. Өмүрбек убагында сага Төмөйүн айыл өкмөтү боюнча чындыкты сага тикке сүйлөгөн мына жалгыз мен болчумун да. Мен кийин сенден коркконумдан же башкамдан эфирге чыкпай калбадым. Жерге неме болгонду, кулаганды жерге жабыштырып тепкилеп жатып калмай адатым жок, аял киши болсом дагы. Бүгүнкү эфирим мына сен үчүн. Анан сен бат эле неме кылды, анан кемпир-абадка каршы чыксак, анан мындай кылсак, подкастта болушунча сүйлөпсүң. Өмүрбек, sen керек болсо шайлоодон четтетилишиң керек эле. Мен ушуну айтамын. Сенин кабарың бар. Нокат райондук сотторго барганыбызда мени киргиздирбегенге аракет кылгансың. Мен мыйзамды билгеним үчүн, мен кылганым үчүн. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Улуу Мухаммаддын чет өлкөдө 4-үнчү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $5000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан Улуу Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, иненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта, баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кылып кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун. Нокат райондук сотто бир жолу киргизбей койдуң, андан кийинкилерде мыйзамга такап ачык сотторуңа кирип жүргөн мына мен боломун. Шайлоого чейин ошол жылы жанагы уялчак депутаттын кандидатурасы алынган. Бирок сен үгүттөө учурунда канча деген мыйзам бузууларды кылдың. Үгүт башталбай туруп үгүттөттүң адамдарыңды. Мына Базарбай Жаналиев мектебинде. Арабан райондук укук коргоо органдары сен тарапка чечип ишти каратпай койгондугу бул чындык. Бардык тергөөчүлөрдү коркутуп, үркүтүп сотко чейин алып бардырбай, акыры молодец ошол Нокат райондук бир тергөөчүсүнө мен 5 деген баа бердим. Сенден коркпой ошол 30 тонна цемент менен колго түшкөнүңдө үгүттөө учурунда ошол цемент менен колго түшкөнүңдө жанагы мечиттеги молдо Өмүрбек Бакировдун цементи келди, балдар чыккыла деп WhatsApp группалардан ачык реклама кылып, балдар барып ошол цементти түшүрүп жатканда Нокат райондук милициялары, укук коргоо органдары могул жерде цемент келиптир, мына ачык жарыя кылып жатат деп барып үстүнөн кармагандарын жокко чыгаргың келип атабы? Анан сен канча жолу сот
Apelляциялык даттануу берип жүрүп, aradan 1,5-2 жыл өтүп кетип, мандатından пайдаланып, кол тийбестигиңден пайдаланып, сотко кайра даттануудан пайдаланып, өзүңдүн укуктарыңды пайдаланып, мына 2 жылга жакын депутат болуп отурганың мен жалган болуп калдыбы? Эми болсо мени Ташиев кетирген деп. Мына сотторуңа мен барып жүргөнмүн. Жакшы билесиң. Адвокаттарыңдан бери көрүп жүргөнмүн. Жанагы эмне деп көрсөтмөлөр бергендерден бери прокурордун суроолоруна жооп бере албай, тергөөдө башка сөз сүйлөп, сотто башка сөз сүйлөп, неме кылгандарын мына биз кулагыбыз менен угуп, көзүбүз менен көрүп, ошол сотто отурганбыз. Анан мен кемпирабадка каршы чыксам, менин мандатымды алып койду дейсиң. Sen керек болсо жогорку кеңешке барбашың керек эле. Мен ошентип эле айтамын. Эми сен мынау болду, эми мандаты алынды. Эми жыгылганды тепкилебейин деп мен кайра неме кылбадым эле, айтпадым эле. Бирок ошол кездердеги менин жана кеңеш байкенин эфирлери бар. Өчүп кетпеген болсо. Аны көпчүлүгүбүз жакшы билебиз. Эфирлерге чыкканбыз. Түз эфирлерди кылганбыз сот. Ошол Нокат райондук сотунда барып көрсөтмөлөрдү бергенмин мен. УШКга, БШКга бар жокко. Менин сөзүмдү дагы жалган дейсиңби? Мына Google'да толтур маалымат турат, мага ишенбесеңер. Карагыла. Анан колуңда бир далилиң жок, 2 саат аябай чозуп сүйлөпсүң. Сенчи Өмүрбек? Ташиевди опугу дейсиң, сен өзүң опугусуң. Мекенчил партиясына чуркап жүргөнүмдө мени эмнелер кылбадың? Же жалганбы? Ülkelеріңді үйме жөнөтүп, 2 машина, капкара машиналар апамдардын үйүнө келип, апам менен менин үйүмдөгүлөрдү коркутуп, менин багыма өрт коюп, эмне гана күндөрдү көргөзбөдүң мага? Дагы пешенем бар экен, Сооронбай Жээнбеков неме болуп, мына кулап, Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып президент болуп калды. Болбосо мына ушул отурган үйүмдү дагы алдырып коймокмун сага. Мекенчил партиясында чуркаганым үчүн. Ар кимдин өзүнүн тандоосу да. Андан кийин номер 3 шайлоо округунан депутаттыкка неме кылдым? Ат салыштың. Мейлі ат салышсаң салыша бер, ал өзүңдүн укугуң. Бирок канчалык бурмаладың? Мына биздин 53-65 шайлоо округудагы немелерди? Немелер кылып таштабадың? Туурабы? Анан кечеги шайлоодо мени мындай андай кылды, менин мандатымды алып койду. Керек болсо ошо мандат сага берилбеш керек эле. Иш тергөөдө туруп сотко жетпегендигине байланыштуу. Сен ошол тергөөчүнү дагы сатып аламын деп, коркутамын деп эмнелер кылганыңды ошол мына Нокат районундагы тергөөчүнүн аты жөнү эсимден чыгып калды. Мага ишенбесеңер баргыла, анан Нокат райондук сотунда ошол тергөөчү ишти мына сотко чейин кандай кылып алып баргандыгын. Мына иликтөөчү журналисттер барсыңар, подкастты көрүңөр, жабыша калат эдиңер го. Иликтебейсиңерби, барбайсыңарбы, айтпайсыңарбы? Мына Google'да толтур маалыматтар турат. 30 тонна цемент менен Өмүрбек Бакиров колго түштү деп. Мына ушунун бардыгы чындык. Эми болсо бага Ташиевди болушунча каралапсың. Сен жыгылып, онап калганыңда сени тепкилегенибиз жок биз. Болду, Өмүрбек Бакиров болду, пышты деп.
Kekilik bolmak түгіл oyaqa ötüp ketpeysin mi? Men kekilik binde özüň maktan tekili taza ovqatlar jeyt. Sana kekilik degen namdy koyboş gerek ele. Sen muna jakta tömönde nelerdi kılgandaryňdy hiç kim bilbeyt. Bilgenler daga da ayta albayt. Aytkandardyň bardygyny sotga alyp bardyň. Azыр mına arkaňdagy kuyruktaryň menen meni boluşunça karalaýsyň. Jaman katyn, jindi katyn, kelesok katyn sotga berse korkot. Ana mında kılat dep mına sotga dagı berdirdiň. 1 ýyldan beri mına arkaňdagy kuyrugyň Zamail hökmet Osmanov Mahamat Sabır menen sotdaşyp kelemin. Mına men sotdaşyp kelem, men karapayım kalk. Sana okşuş biligim jok, sana okşuş mandatım jok. Mına çındık bar eken, mına sotdagyn akyrına çygaýyn dep kaldy. Erteň sot akyrına çyksa muну dagyn aytamyn. Neler kılıp taşlamadyň bizde? Uyalsaň bala. Taşiyev, prosta sen akırında mına kempiravatty süýlediň dagyn, meni Taşiyev getirdi degen siýakty kılıp, Taşiyevdi karalap anan keyin çygyp ketkensiň. Hem oşol karalawlaryňdy akyryn mına sayasat taşdyryp otasyň. Sen sayasat kılıp otasyň. Men çyndykdy aýtyp otamyn. Eger menin sözüm jalgan bolsa sen dagы meni ber jarandyk sotga. Men sotdaşa berip üýrenip kalgan katynmyn. Kerek bolsa sen menen dagы sotdaşam eger sotga berseň. Menin sözlerim jalgan bolsa açıçynlykdy kimde bir aýtyş gerek. Ova Taşiyev hazır jygyldy, bilikten ketdi. Bilikten ketken menen sayasattan ketpeyt bul kişi. Taşiyev dagı nimeler kılgan bolsa elge kızmatlık kılıp koydu. Taşiyevdi biz karapayım kalk. Biz koldaýybız. Mına liçna men koldaýmyn. Anan oýlap ogun. El bar eken oşol siler barsyňar. El bar eken oşo elniň koldaşy menen oşol bardyňar, oşol jogoruga barasyňar. Mına biz karapayım kalk bar ekenmiz. Kerek bolsa Sadyr Japarovdy dagы karapayım kalk koldady. Anan keyin oşol jogoruga baryp prezident boldu. Anan oýlap agla Taşiyevdi bir чиновник koldaby jatat dep. Чиновниктердин koldaşy şart emes. Самый главный karapayım kalk koldaş gerek. Taşiyev elin jüreginin orun algan. Anı oňoýlukça surup çygara albaýsyňar. Men net çefirge çykpadym ele. Jön ele mintip karap kele jatdym ele. Karasam erterak sayrap alypsyň. Maýly bul sayraganyň dagы kaçanga çeýin ulanat eken. Bul күnдөр dagы ötüp. Taşiyevdin başynda hazır kara bulut kaptap durat. Erteň ele kara bulutty şamaldar aýdyt. Kara bulut ak bulutga aylanat. Ak buluttan keyin gün çygat. Mına oşonda süýleşem sen menen. Sen özüň appak bolup süýlepsiň, senin arkaňda kança bılyktaryň bar. Mına kerek bolsa mına erteňden başlap sen menen mına men küreşemin. Ne kılasyň kolundan, me kelet öldürüp beresiňbi? Özüň aýtkanda bir başka bir ölüm. Egerde menin ajalym senin kolundan bolgan bolsa, mına men ölgünge daýarmyn. Prosta urmatly karapayym kalk. Ömürbek Bakirovdun süýlegen sözlerine işenbek ele. Timile kozdap, mintip, elegantny bolup podcast beripdir. Podcastka mına biz karapayym kalkty çakyrgılaçy, kançalyk nime kılat ekenbiz. Bizge okşagandary podcastka çakyrbaýt da, biz mına Facebook barakçabız arkulu, video обращение arkulu elge baribir malumattарды bere berebiz. Sen oýlap ogun. Taşiyev bilikte bolbosa dagın biliktegilerden jakşı elge kam körüp kelgen. Taşiyev eldin jüreginen orun algan. Menin jüregimden orun algan. Dakensa deýsiňerbi, nime deseňer oşonu deý bergile, men birok Taşiyevdi dakensa koldaýmyn. Rahmat. Köňül burgandarga. Anan bölüşüp goýuňuzlar. Ömürbek Bakirovdun süýlegen sözlerinin
3'ten 1 için bolsa dagınçı atımды başka koy beretilem. Koğuz çimçik bola berbegin, uktun bu?